Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмаду ва нусалли ва нусаллиму аля расули карим, амма баъд. Бул жакта ушундай суроо болуп атат. Такафул эмне үчүн пайда болгон? Ислам алымдары эмнеге ушуну сунуштаган? Мунун пайда болгон себеби дүйнөдө мисалы бул экономика жүрүп атат да. Экономика жүргөндөн кийин ал жакта ар кандай механизмдер бар да, ар кандай продуктылар бар. То мисалы традиционный салттуу камсыздандыруу деген бар да. Эми ошого альтернатива катары ислам алымдары ушундай бир эме түзүшкөн. Себеби бул маселе, то есть шариатский стандарттарды түзүшкөн. То шариатский стандарттар бул дүйнөлүк стандарттар. Дүйнөдө кандай бир исламский банк болбосун же исламский бир мекеме, каржылоо мекеме болбосун, булар баардыгы бир стандарттар менен иштейт дүйнөдө. Мисалы бизде деле мисалы ушул эле стандарттар менен иштешет. Ошонун ичинде бир стандарт бар. Ал ошол исламское страхование деген, мындайча айтканда, такафул. Ислам принципине негизделген камсыздандыруу деген. Ошонун негизинде биз деле ушул жакта ошол такафулду түзгөнбүз да.